Рахмат. Төрага, мен мыйзам долбооруна каршылыгым жок, бирок ички документтерибизди жүгүртүүдөгү алишемдиктер жөнүндө айткым келип атат да. Муну эми бир мисал катары эле айтайын. Мурда биздин документтер, ички документтер комитеттердеги ошол бөлүм башчылардан жүгүртүлүүдө дайыма экспертиза корутундулар келгенде бул бланк баягы гербовый бланк менен монтип келчү. Азыр акыркы кездерде мен мына азыр 4 мыйзам долбоорунун бөлүмдөрдүн корутундусун окуп атамын да. Корутунду абдан маанилүү да. Корутундулар, могул экспертизалык корутундуларды окуйбуз. Ошол документтерди карасаңыздар, официалдуу гербовый бланк жок. Жөн эле мына моондой эле. Бул эми ички документ деп койгонуңар менен бул эртең архив мунун баарычы. Бир эле мыйзамда ушундай алишемдик кеттиби дейин десем, 4 мыйзам долбоорунда тең. Бул эми кайсы бөлүм? Лингвистикалык экспертизалык бөлүмдүн корутундусу келип атат да. Мына же буну бир черновой вариант деп түшүнүшүң билбейсиң. Бул официалдуу бөлүм башчынын колу менен келип атат. Бул өтө одоно ката. Моундай документ жүгүртүүдө бул жерде аппарат жетекчиси барбы? 4 мыйзам долбоору азыр менин колумда турат. Бүт ушундай ката документтерди оформлениясы туура эмес жүгүртүлүп атат. Биз могул стилистикасын, пунктуациялы могу каталарды эске албай эле коелу. Бул гербовый бланк эмес. Жөн эле бир чорнобек менен киргендей болуп атат да. Мына биздин колубузда турат. Мыйзам долбоорлоруна берген бөлүм башчынын колу менен. Ушуларды качан токтотобуз? Бул мурда ушундай иш үчүн жумуштан 10 секунд кош бергиле. Муну эми карап коелучу, бул архив болот эртең документ. Жанакы өзүнүн колу бар бекен? Кол турабы, дата турабы? Кол турат. Мына 4 мыйзам долбоорун тең карап чыктым. Бланк болгону бланк болбой атат да? Бланк жок, жөн эле мына ачык эле эчтеке жок. Таратылып атат бизге. Мына моондой болчу эле, мына. Мына моондой болчу эле документ деген. Бул чоң одоно кат архив үчүн. Дело производствону карагыла да, эми биздин өзүбүздүн жанакы иштөө тартип боюнча эрежелер бар. Карап койгула ошол боюнча. Эмне ал электрондук вариантта бар да компьютерде. Жөн чыгарып берип койсо болот да ошо. Тактап маалымат бергиле бул боюнча.